Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Сапарбек Аскаровдун буйругунун негизинде министрликтин негизги милдети болгон табигый кырсыздарды алдын алуу иштери бүгүнкү күндө дагы уланууда. Болгону ушул баягы бүгүнкү өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу ошол өзүбүз мерчемделген объектилердин ичинен анализ жүргүзүп, талдап, ошол объектилердин жанагы эң биринчи жана кечиктирилгис жумуш жүргүзүү зарылчылыгы бар участоктарда жумуштар жүргүзүлүп жатат. Мисалга келтирсек, 2020 жылга биз 300дөн ашуун объектиде жумуш жүргүзүү мерчемдегенбиз. Анын ичинен 3 айга карата бүгүнкү күндө 51 объектиде жумуш жүргүзүлүп, анын ичинен 36 объектиде жумуш бүткөн. Жалпысынан ушул алдын алуу иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында 2000ден ашуун турак жай жана 700дөн ашуун гектар айыл чарба жерлери сел суу ташкындарынан корголгон. Мындан тышкары эле министрдин да тапшырмасынын негизинде ошол табигый терс кубулуштарга дагы байкоо, мониторинг жүргүзүү иштери уланууда.